Малика Мырзабекова жер балдары коомдук уюмунун мүчөсү. Ал Жашыл Мурас улуттук өнүктүгүн колдоп, аталган уюмдун мүчөлөрү менен бирге Онарчы токойчулугунун 3-чү кыдырмасынын чет кайрык участогуна карагай көчөттөрүн отургузуу үчүн жер кыртышын даярдоого кол кабыш кылууга келген. Жер балдары коомдук уюму менен биргеликте келип, жер кыртышын көчөт отургузууга даярдап жатабыз. Экологиябыздын таза болушуна өз салымыбызды кошолу деген ниетте келдик. Биякта жалпысынан 100гө жакын адам жардамдашып жүрөбүз. Негизи жер казуу, көчөт отургузуу оор эле экен. Себеби эркектер менен тең тайлашып, ушул жерде узуну 2 метр, турасы 75 сантиметр болгон жерди казуу бир кыйла эле оор экен. Бирок ошого карабастан өзүбүз да салымыбызды кошолу деп ушул жерде келип жардамдашып жатабыз. Аталган аймак деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте жайгашып 15 гектарды түзөт. Ага 2025-жылы ийне жалбырактуу карагай көчөттөрү отургузулат. Учурда Нарын Токой чарбасында 35 000 даана ийне жалбырактуу карагай көчөттөрү өстүрүлүп даярдалууда. Нарын Токой чарбасынын Онарчы Токой бөлүмүнүн четки айрык участкасында турабыз. Бизге өзүбүзгө бөлүнүп берилген планда тапшырманын негизинде жана Жашыл Мурастын алкагында ушул өзүңүздөр көрүп турган ачык аянтка 2025-жылга карата жер кыртышын көчөт отургузууга даярдоо болуп саналат. Кудай буйрса, келерки жылы 2025-жылга ушул жерге тигилчү көчөттөр азыркы күндө Нарын Токой чарбасынын көчөтканаларында өстүрүлүүдө. Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында жүргүзүлүп жаткан кадамды жер балдары коомдук уюму жана Кызыл Жармай коому колдоого алып, 100дөн ашуун ыктыярчылар менен тоо боруна 600 чөнөк казып даярдашты. Нарын областына караштуу Нарын Токой чарбасынын четки айрык участкасында турабыз. Бул азыр деңиз деңгээлинен бийиктиги 2700-2800 метр бийиктикте экен. Кыргызстан ошол жаштары жердин балдары коомдук бирикмеси тарабынан республикада ар бир областта өтүп жаткан иш-чаранын ошол координатору катары Нарын областынын бүгүн бул иш-чарага биз жалпы 60тан ашык баланы тартып келдик. Муну менен бирге күз айларына чейин дагы демилгелүү топтордун жардамы менен 10 000 чөнөк казылып даярдалмакчы. Мындай аракет табияттын кооздугун арттырып, жаратылышты сактоого карата жасалган олуттуу кадам болууда. Жаркынай Күлташыр кызы, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.